кызматтан кеткенден кийин мунун баары далилденет. Бүгүн алар таанышы мүмкүн. Бүгүн алар ант бериши мүмкүн. Бирок жакында алардын убагы бүтөт. Мына ошондо булардын баары ачыкка чыгат. Мына мени 1 жыл мурун көбүңөр жаман көргөнсүңөр. Эл душманы Текебаевка өлүм деп жүрүшкөн. Бирок мен ошондо чыдагам. Анткени чындык мен тарапта экенин билгем. Анткени мен Бакиевтерди силерге караганда жакшы билем. Анткени мен алардын жанындамын, силер алыста тургансыңар. 1 жылга өтпөстөн мунун баары дайын болду. Революция деп силер көтөрүлгөн идеяларды баалуулуктарды унутуп тебиледи, тепседи. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына мен Бакиевти 1 күн мурун биз Үчөн ака, Бакиев үчөөбүз отуруп, Бакиев Үчөн ака мындай дейт: Өмүрбек, бизге эмне жетпейт? 40 жылдан бери башыбызга багыт конугошту жалабаттыктарга. Şu aka ökö болуп бөлүшүп иштей бербейсиңерби? Эмне үчүн бир козуң жокпу? Козу союп Бакиев экөөбүздү үйүңө чакыр. Эгер козуң жок болсо мен берем деди. Эгер мен бийлик керек болсо, aka ökö болуп бөлүшүп, силердин кол чабыңарга келси төрүңөргө жок. Эртеси айттым, Бакиев сөзүндө турбайт. Ал жигит эмес. Сөздө турбаган адам бийликтин күчү болбойт. Ал мамлекетти башкара албайт. Эми ал ит болду деген бул кыргыздын сөзү. Ит эле болду дедим, Сарбагыч. Бирок мен туура эмес айтканымды сездим. Өзүбүз 3 адам болсок, бири-бирибизди ушинтип орой сөз менен айтса болбойт. Мынчек мамлекет башкарылбайт. Алым кира героинди уксуска чылаган. Эмне үчүн? Апимден героин алганда уксус менен иштейт экен дагы, героинди уксусын житип болот экен. Ит ошону табат экен, уксусын жытын. Меникин жөн эле чылап койгон. Ит 5 метрден келип таап кармап алсын деп. Мен ошол азаматка айтып, мен сага 1 килограмм героин берейин, уксуска чылап. Мойнуңду илип алып 4 аэропорттон өтчү. Аэропортто байпагыңа чейин текшерет. Террористтерди кармайбыз деп. Байпагыңа чейин текшерет. Мен ошондой жиндимин, өзүм салып 4 аэропорттон өттүм. Бишкектин, Стамбулдун, Польшанын, тиги Краковунан чейин. Биз эмне үчүн бүгүнкү бийликти реформага түрткүлөп атабыз? Анткени аксылык жигиттер курман болгондо зордук домбулка каршы күрөшкөн. Bir adamның колунда бийлик болбосын. Алтын адам болбойт экен, элдин баары 1 жыл 2 жылда бузулат экен. Бири-бирин таразалап, тең салмактап турган көзөмөлдөгөн бийлик керек экен деп ушул эл көтөрүлгөн. 10 тонна наркотик алып кеткендер. Балким курал жарак алып кеткендер. Туура. Аны погран службанын начальнигинин орун басары Кудайбердиев деген тозуп алып, чегарачыларды да таможнядан жакын жолотпостон анын ичиндегилерди алып чыгып карап кирүүчү жүргөн. Ким Кудайбергенов? Кудайберген түзүшкөн иш козголсун, камалсын деп парламент чечим чыгарган. Ал кыргыз паспортун шылдыңдап 1 жыл паспорту жок бизди кармады. 100 000 деген кыргыздын убалына калды. Паспорт ала албастан, үй бүлөсүн бага албастан, Казакстанга же Россияга чыга албастан жаңы бийлик келгенден кийин 1 жыл отурдуңар. Парламент 5 жолу карады ушул маселени. Кудайбергенов камалсын дедик. Камаганын ордуна Бакиевтер аны таможня тиги погран войскага алып койду. Өзүлөрүнүн мейли эти болобу, мейли башка адамдары болобу. Мен окуткан 2 бала сизди атса өзүбүздү тозобуз деп мени кайтарып жүрөт. Бирок алар мен бечералар октон тозобуз деген экен. Куулуктан, арам ойдон тозой албайт экен. Анткени аэропортто ошолар менен отурушту. Берип бергенде чемоданды кошо барышкан жок. Эми мындай болду, эртең мен столовойдон тамак берсем, алар кухняда повардын жанына чейин барып карап туруш керек экен да. Эмне үчүн башкаларда ушундай болуп жүрөт? Саясий өлтүрүүлөр болуп атат. Өлтүрүү менен байлыкты, бийликти бөлүп алыштыруу болуп атат. Силер көбүн билбейсиңер, Кара Суу базарынан башка. Шаарларда менчиктер, этаж-этаждагы үйлөр кожоюнун өзгөртүп атат. Баласын чөнтөгүнө наркотик салып, үйүңдү бербесең камайм дейт. Айласы кеткендер ошол жерде митинг кылып, ачкачылык жарыялап, президентке ачык айтып атат. Сенин бол чиновниктериңди иш козгоп, менин байлыгымды талашып атат. Пара алып анда мен жаш балдар, баламдын аты аман эсен. Силер аман эсен болсоңор, анан чогуу болсок ушул бакыт дегем. Тамашалап, жаш балага түшүнүктүү болсун деп алар тоотпой айткам. Бирок түрмөдө жатып бир моментте мен түшүндүм. Мен ошондо үй бүлөлүк бакыттын накты аныктамасын тапкан экен. Биз аман эсен болсок, чогуу болсок мына ушул бакыт. Эч кандай байлык, мансап бир тыйынга тутпай калган моменттер болот экен. Бирок мен ошондон келгенден кийин анан өзүм убада бердим. Ошолар менен көбүрөөк болоюн, ошолар менен көбүрөөк тарбиялайын деп. Келгениме 4 күн болду, бирок алар менен мен 1 күндө чогуу болгонум жок. Анткени андан да маанилүү иштер бар. Анткени биз өзүбүздүн алдыбызга койгон максат жетиш керек. Бизди мына өлтүрсө дагы, өлүмгө башты байлап койгон адамдар өлтүрөт. Өлтүрсө дагы биз аягына чыгабыз. Анткени бизден кийин биздин неберелерибиз, балдарыбыз бизден үлгү алгандай болуш керек. Анткени адилеттүүлүк үчүн күрөш түбөлүк.
Эртең Бакиевди кетирип башканы алып койсоңор эле май көл, сүт көл болот дегендиге жатпайт. Анткени алардын да туугандары бар. Алардын да ошол жаңылыштыктары болот. Ошондуктан биз бул тынымсыз күрөш болуш керек. Ошондуктан биз тынымсыз селекция кылып, асыл зат балдарыбызды тандап турушубуз керек. Мейли алар айылдык депутат болобу, жогорку кеңештин депутаты болобу, чындык үчүн күрөшүп, элдин кызыкчылыгын колдоп тургандай болуш керек. Мен силерге айттым, бакыт дегенин мен секретин ачтым. Ал жөнөкөй болот экен деп. Ал баары заман эсен болсо, урматтуу жерлештер. Туугандары зорубаса, чогуу болсок, мына ушул бакыт. Ошондуктан мен сиздерге чың ден соолук, тууганыңар, өзүңүздөр чың ден соолук болсоңуздар, ар дайым чогуу ынтымак болсо экен. Бул биздин бактысыбыз. Ал эми биз биримдүү болсок, ошол эле кезде бири-бирибизге сын пикир айтып турсак, бири-бирибиздин жаңылыштыгыбызды оңдоп турсак, Кыргызстан оңолот. Мына бүгүн айтып атат, Кыргызстан оңолуп атат го. Мен муну секретин силерге айтайын. Казакстан менен Россия 5-6 жылдан бери туруктуу өнүгүп келип атат. Миллиардтаган ушул доллар кошумча бюджеттер алып атат. Аларда жумуш орундары ачылып, жумушчу жетпей атат. Кыргыз барып ошолордун кулу болуп, каалаган ишин жасап берген атат. Ушунчалык Россияда жумуш күчү жетпей калды. Путин келсеңер эле мен паспорт берем деп атат. Азыр Россияга барып, 1,5 айдын ичинде мына сиздердин балдар паспорт алып атат. Аксыда канча ай күтөсүңөр? 1,5 жыл күтөсүңөр. Мынакей мамлекеттин ишинин эффективдүүлүгү деген эмне? Мына ошол жактан биздин балдар 100 000 деген акчаларды алып келип атат. Ошол акчаларга биз импорт буюмдарын сатып алып кийип атабыз. Ошондон таможнядан акча түшүп 1 миллиард деп президент айткан акча түшүп атат. Биз бийлик, биздин балдар сыртка барып, иштеп келелик дегендерине шарт түзүп бере албады. Ошолар биздиктин саясатына карабастан, тоскоолдугуна карабастан өлкөнүн экономикасын көтөрүп атат. Ошолорго Кудайым өмүр берсин. Ошолорду ошол жактан кырсыктан сактасын. Күнүнө Кыргызстандан бир кыргызстандык өзбек, Россиядан бир кыргыз өлүп келип атат. Афганистанда да мындай өлгөн эмес. Күнүнө бирөө өлөт. Ошого карабастан жаш кары дебестен чабынып Россияга кетет. Өлгөнүнө кайыл. Анткени баласы кадыр бактуу болсо экен. Ушул балдары, ата-энелери ушул жерде кору болсун жашаса экен деп өлүмүнө кайыл болуп ошол жака кетип атат. Туура. Эми таптакыр иш кылбады деп айтпайбыз, өкмөт да аракет кылып атат. Бирок негизи мен жана паспорт маселеси боюнча каранды. 1 жыл биздин тагдырыбызды булар тышады. Урматтуу жердештер, аз келиптир деп айтып атат бул жерде. Бирок ар бириңердин артында 100 адам бар. 100 адам. Анткени 100 деген километр басып адамдар келди. Меккеге баргандай болуп келишти. Жөнөкөй адамдар келген жок. Ушул жерге нерв коротуп, май коротуп келген адамдар артынан 100 адам эрişте алат. 100 000 деген адамдар сиздердин позицияңыздарды колдойт. 100 000 деген адамдарга силердин таасириңер бар. Биз бүгүн эле бийлик кетсин деп айтпайбыз. Конституциялык мөөнөт